Assalamu алейкум, мекендештер, баарыңыздарга Алланын саламы болсун. Бүгүн айылыбызда ушундай активист акелер, үкөлөр, жергиликтүү депутаттар, айыл башчылар бардыгы кыска мөөнөттө бир убакытта чогулушту. Бунун дагы өтө маанилүү себеби бар. Ошол жөнүндө кыскача башын баштайлы. Сөздүн бисмилла, Манас. Ассаламу алейкум, урматтуу айламан активисттери, акелер, үкөлөр. Мен атым Манас, фамилиям Таштанбайұлы. Биздин карындашыбыз Таштанбайыбыз Даткай менен карындашым бар. Кичинекейден бери ошо омуртка сөөктөрү туура эмес өсүп, мурунураак операция жасатайын десек, баягы сөөк темир койгондон кийин да өсүп кетсе, болбой калат деп ушу күнгө чейин калтырылып келген. Быйылкы 2025-тин ноябрь айларында ошо Турциядан врачтар келгенде бир сыйра текшергенбиз. Текшертип көрсөтсөк, сөөк уже өспөй турган болуп калыптыр, эми операция кыла берсек боло берет дешти. Эми мурун биз Дастанбек Жумабековторго көрсөтүп жүргөндө бир $10,000 дегереги болот аткан да. Биз азыр кечээ ошо Турцияга барып 2 операция кылыш керек дейт. Экөөнүн аралыгы бир 10 эле күн болот экен. Бири кылып, экинчисин сразу кылыш керек дейт. Ошо аякпайга бир 2,3 миллион акча керек экен. Эми эмне алабыз деп бир сыйра өзүбүздүн туугандарга салдык. Эми алар дагы эми бир эме деп отуруп калмай, жок, биз баарыбыз колдон келишинче жардам беребиз деп биринчи ошо ичара туугандардын арасына бир сыйра айтканбыз. Бирок карындашым өзү Кыргыз-Түркманияс университетинде IT тармак боюнча окуйт, студент. Ошонун группалаштары өзү активдүү аябай чыгып, Бишкекти кыдырып, эгер Инстаграмдан көрүп атсаңыздар, уже азыркы учурга бир 56% акчасын топтошту да. Бирок өткөндө жылкы айылы мен өзүмдүн досторум, акелер да чыгып, айылда бир күн кыдырышты. М-банктан топтолгон акча, коробка салынган акча, биздин айылда бир 7-8 жандык бөлүндү. Ошо менен кошулуп, өзүнүн туугандары кошулуп, аякпайга бир 320 000 сом акча болду. Ал жерден могу экинчи бөлүнүк биздин куда тамыр сөөктөрүбүздө акча кошкондор бар. Баягы тааныш акелер бар. Айта кетсек, 90-жылкы акелердин өзү 15 000, 92-93-төр 20 500, акемдин коллегалары 22 000 сом. Ушундай акчалар бар. Ошонун баардыгы биригип бар айылдан, биздин айылдан Кызыл Жардам деп айтсак болот, 320 000 азыркы күнгө топтолуп турат. Ошо топтолгондун себеби ошо карындашыбызга бир күн болсо да жардам берели дедик. Ошо Кызыл Жар туугандар 23-үндө жума күнү болот экен. Жума күнү көчө кыдырабыз, Кудай кааласа, мечиттерде турабыз, жана М-банкты жөнөтөбүз. Ошол күнгүгө кайдыгер карабастан ушу кызыбызга жардам берип коелу. Бир күндө жыйынтыгын чарайлап атабыз. Кайдыгер карабагыла, колдон келишинче ошол күнгүгө жардам берип койгула туугандар. Ассаламу алейкум, урматтуу Үч Коргон айыл өкмөтүнүн жашоочулары. Мынакей бизди уже бардыгы таанып, көрүп, аз да болсо кызмат кылып калдык. Дагы бир карындашыбыз Таштанбай кызы Даткайым Кудайдын сыноосуна кабылып, 2 операцияга муктаж болуп, жеткиликтүү суммага азыраак калыптыр, Кудай кааласа. Ушул дайыма кызмат кылып жүргөн акелер менен, достор менен дагы бир чогулуп, ушул карындашыбызга 23-үндө пятница күнү, жума күнү, тагыраак айтканда, активист акелер менен, үкөлөр менен айылдарды кыдырып, бир эле күн айылдарды кыдырып, Алланын ыраазычылыгы үчүн мечиттерде туруп, жолдордо туруп кызмат кылып берели деп кеңеш отурабыз. Бардыгыңыздардан дагы бир жолу өтүнүч суранып кетебиз. Ушул карындашыбызга кайдыгер карабастан колдон келген жардамыңыздарды берип кетиңиздерди суранабыз. Жана ошондой эле 4-күнү кечинде саат 7-ге дайымкыдай эле чогулуп жүргөн 2-бөлүмдөгү жума окулган мечитке кызмат кылам, Алланын ыраазычылыгы үчүн сооп иштейм деген жаштарды, акелерди, үкөлөрдү, досторду бардыгын чакырып кетебиз. Ошол жерге келип бериңиздер. Ассаламу алейкум, мекендештер. Азыр Бишкек убактысы боюнча 21:56 болду. Тетиги жерде биздин балдар айылдын активисттери, аке-өкөлөр, айыл башчыбыз Алиеке, айылдык депутаттар бардыгы чогулуш бүтүп, чогулуштан чыгып кетип атабыз. Алдыңкы видеолордо кабар берилгендей, Таштанбай кызы Даткайым деген карындашыбызга жардам беребиз деп аракетке келдик. Буюрса, бул кыз сколиоз оорусу менен ооруйт экен. Андан кабарыңыздар бар. Буюрса, туугандар ушуга чейин акчалар чогулуптур, эми азыраак калыптыр да. Ошого мына аксылык жердештер, аке-өкөлөр бардыгыбыз биргеликте жардам берип койсок, ана мына айылдагы блогерлерге дагы, областтагы блогерлерге дагы кайрылып кетет элек. Бир
бир күнгө поддержка берип койгула туугандар. Жума күнү биздин айылда сбордун акыркы күнү боло турган болуп атат. Бир жакшы жардам берип койгула. Ушуну жыйышып ушул жердешибиз, мекендешибиздин бир оорун жеңилдетип, Кудай үчүн соопко илешип калайлы туугандар.